Саламатсыздарбы, мен юристке төмөндөгүчө суроом бар эле. Аялы менен күйөөсү мыйзамдуу никеде турган, 2 баласы бар. Улуусу 6 жашта, кичүүсү 3 жашта. Ошол учурда аялы 2 группадагы майып болуп калат, күйөөсү таштап кетет. Азыркы учурда күйөөсү 2 баласына алимент төлөйт. Мен ошондо аялы күйөөсүнөн майып болгондугуна байланыштуу өзүнө алимент өндүрө алабы? Канча өлчөмдө, канча убакытка чейин? Өндүргөнгө эгерде эмгекке жарамсыз, жардамга муктаж болсо жубайы, анда төлөйт. Бул жерде алимент деп айтылбайт, бул жерде мындай мыйзам боюнча жубайлар бири-бирине каралашууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Үй-бүлө кодексте. Ошон үчүн эгерде жардамга муктаж болсо, бул мындай каттуу каражат түрүндө сотко кайрылса болот. Аны кантип аныктайт? Аны сот тартибинде 1 айда анын канча кирешеси бар, ал эмне дары дармекеби алсак же тамак ашка муктажбы, ошонун баардыгын эсептеп туруп, ошого тиешелүү мындай акылга сыярлык сумманы ай сайын мындай төлөөгө милдеттендирет. Бул боюнча сөзсүз түрдө тараптардын мындай материалдык жагдайларын эске алат. Алсак ошол алимент төлөп аткандыгын эске алат. Андан сырткары анын майыптуулугу боюнча балким мындай пособиясы бардыр. Андан сырткары ал үйдөгү канча адам болуп жашаса, ал үйдүн кирешеси, ошонун баардыгы эске алынып, баягы карызкордун демек ошо төлөөчүнүн жолдошунун дагы материалдык абалын эске алып туруп, мындай каттуу өлчөм деген бул мындай алимент процент пайыз менен чыкса, бул каттуу өлчөө деген мындай так сумма менен чыгарылат. Алсак 5000 сом же болбосо мындай 6000 сомдон айына өндүрүлсүн деген сыяктуу чыгарылышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 94-берене жубайлардын өзара каралашуусу боюнча милдеттенмелери. Жубайлар бири-бирин материалдык жактан колдоого милдеттүү. Мындай колдоо көрсөтүүдөн баш тарткан жана алимент төлөө жөнүндө жубайлардын ортосунда макулдашуу жок болгон учурда, бул үчүн тиешелүү каражаты бар башка жубайынан сот тартибинде алимент талап кылуу укугуна төмөндөгүлөр ээ. Эмгекке жөндөмсүз жардамга муктаж болгон жубайы, кош бойлуу кезинде аялы, ортодогу бала төрөлгөн күндөн тартып 3 жыл бою аны багууга жүзөгө ашырган жубайы. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ортодогу баланы ал 18 жашка чыкканга чейин багып караган же бала кезинен биринчи топтогу ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып караган жардамга муктаж жубайы.